Мыйзамда тыюу салынганына карабай өлкөдө тымызын иштеп жаткан кумарканалардын аягы үзүлө элек. Алар көзөмөл органдардан иш жазгырып, көмүскө иштөөнү өздөштүрүп, азгырылган жарандардын капчыгын кагуу менен алек. Мындан улам экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы кумар ойночу жайларды таап чыгып, жоопкерчиликке тартууда. Бул жаатта жүрүп жаткан күрөшкө Уланбек Дыйканбаев токтолот. Ош базары аларманга толгон Фрунзе плюс соода жайы. Бул имараттын ичинде кумаркана бар деп эч кимдин оюна да кирбесе керек. Ош базарындагы мына бул соода борборунда күндүзү соода кызып акча айланса, түнкүсүн ушул эле жерде башка жолдор менен акча айланган мыйзамга моюнсунбаган адамдар ушул имараттын жертөлөсүндө кумар ойночу жай ачып, азгырылгандар ушул жерден интернет компьютер аркылуу акча сайып кумар оюндарын ойношкон. Соода борбордон 30 май түнү оперативдик кызматкерлер кумар оюнунун кызыгына кирген 20 чакты кишини кармаган. Аларды кармоо оңойго турган жок дешет оперативдик кызматкерлер. Кумар оюнун уюштургандар улам орун которуп, кайсы күнү кандай даректе чогулат из жазгырып келишкен. Оюн ойногон оюнчуларга телефон аркылуу маалымат берилип, ойной турган даректер такталып, ойной турган күн жана сааттар жазылган. Ошого ылайыктуу оюндар уюштурулуп келген, уюштуруучулар тарабынан. Ар дайым ойноп жүргөн кардарлар болсо, ошол жерди таап барып, ойношуп келишкен. Ал эми бул 11 май түнү Бишкектеги 2 кабаттуу имаратта болгон текшерүү. Келип түшкөн маалымат боюнча мыйзам бузган жарандардын артынан түшкөн оперативдик кызматкерлер оюн жүрүп жатат деп үстүнөн кирип барса, оюнчулар из жазгырып таптырбай кетишкен. Маалымат түшкөнбү, аларды ойноп аткан жеринен кармаган жокпуз. Биз барсак ошол ичип аткан чайы, жеп аткан тамактары ошо жылуу экенин кармап, биздин астыбызда эле качып кеткенге алар үргүлүштү да. Бирок видео камералардын запистерин көтөрдүк. Ал жерде оюн ойноп аткан оюнчулардын бардыгы такталды. Ошонун негизинде кылмыш иши козголду. Жыл башынан бери Бишкек шаарында эле мыйзамсыз кумаркана ачкан 5 факты катталган. Арасынан 2 иш сотко өтүп, калганы тергелип жатат. Адистер кумар ойноо кыргызстандыктар арасында өтүшүп кеткенин баса белгилеп, уюштуруучулар жаңы түрлөрүн ойлоп чыгып жатканын жашырган жок. Кумар ойнойн деген биздин жарандар көп болгондуктан булар деген кумар оюндарын ойноонун түрлөрүн таап жатышат. Азыркы учурда биз ошолордун мына кече күнү кармалгандары бул интернет аркылуу аябай кандай көп каалоочулар көп экен. Бул деген телефондор менен байланышып кардарлар менен. Алар бир эле жолу келген кардар, аларга өмүрү бою ушу кардар болуп жүрөр экен. Кумаркана кыйыр формада мамлекетке да зыян алып келүүдө. Тактап айтканда өлкөнүн негизги ресурсу болгон каруу күчкө толгон эр азаматтарды азгырып, чөнтөгүн кагып, келечек жашоосуна терс таасирин тийгизет. Бул факты боюнча эркинен ажыраттуу же айыптар каралган. Бирок ага моюнсунбай мыйзам бузгандар токтой элек. Уланбек Дыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.